Кыргызстандын социалдык фонду ЕЭПтин аймагында иштеген бардык мигранттарды ишмердүүлүгүн мыйзамдуу жүргүзүүгө чакырат. Себеби жакында биримдикке кирген өлкөлөрдө иштеп, ошол эле учурда өзүнүн айлыгынан социалдык фондго пайыз төлөгөндөр каарылыкка жеткенде пенсия алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Маянадан чегерилген төлөм менен пенсиянын көлөмү мигрант иштеген мамлекеттин тарифи менен эсептелет. Кайсы өлкөдө иштесе дагы ошол эмгек стажын жоготпойт деген болот. Бирок ар бир жаран ошо официалдуу түрдө иштеш керек. Официалдуу түрдө ошол ар бир өлкөнүн пенсиялык фондуна котормолорун жазыш керек да. Ошондо гана булар толук кандуу укук алат да. Мисалы Россия тараптан 10 жыл иштеген болсо, ошол 10 жылдыкын Россия тарап эсептеп туруп бизге которуп берет өзлөрүнүн акчасынан. Биз аны бул жерден уже пенсионердин өзүнө биякта иштеген кошуп туруп анан которуп беребиз да. Бирок азырынча биримдик ичинде жарандарды пенсия менен камсыздандыруу боюнча документ ЕЭП мамлекеттеринин башчыларынын ортосунда гана макулдашылган. Ал келишим мүчө өлкөлөрдүн парламенттери тарабынан ратификациядан өткөндөн кийин гана күчүнө кирет. Белгилей кетсек, ал документке ылайык төлөм мигрант иштеп баштагандан тарта чегериле баштайт. Эгер жаран ал өлкөдө эмгектенген учурда төлөм жүргүзүп, бирок пенсия курагына жетпей мекенине кайткан учурда деле ага пенсия каралган. Себеби ЕЭПке мүчө өлкөлөр ал жаран социалдык фондго төлөгөн каражатты өнөктөшүнө которуп берет. Ошол иштеген мамлекеттин официалдуу түрдө төлөм жүргөндөр болсо, ошол жылдарын кайра өзүнүн мамлекетине келгенден кийин, өлкөсүнө келгенден кийин, ошол ар бир өлкө өзүнүн иштеген периоддору боюнча толук кандуу өзлөрүнүн мыйзамдарына ылайык эсептеп туруп бизге которуп берет. Пенсия менен камсыздандыруу боюнча макулдашуу экономикалык биримдикке кирген өлкөлөр менен гана эмес, Түркия, Италия, Азербайжан, Бириккен Араб Эмираттары менен да бар. Бул жаатта Кыргызстан, АКШ менен да сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү пландоодо. Себеби аталган мамлекетте эмгектенген кыргызстандыктар арбын. Мисалы, Түркия менен түзүлгөн келишимдин шарттары ЕЭПке окшош. Азыр Кыргызстан тийиштүү документтин түрк парламенти тарабынан ратификациядан өтүүсүн гана күтүп жатат. Түштүк Корея өзүнүн соцфондуна топтолгон кыргызстандыктардын каражатын төлөп баштаган. Кореяда топтомо пенсиялык система иштейт. Аларда 9% кармалат экен, 4,5% иш берүүчүдөн, 4,5% иштеген адамдын өзүнүн айлыгынан. Ошондуктан 9%-ын Кореядан чыгып кеткен учурда алып кетиш керек экен инвестициялык кирешеси менен. Бирок тилекке каршы биздин жарандарыбыз бул көйгөйдү билбейт экен маселе болуп калыптыр. Ошондуктан Корея бизге ушундай сунуш менен кайрылган, келишим түзүлүп, азыркы учурда биз жарандарга жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Масал Социалдык фонддун белгилөөсүндө алар эл аралык акча которуу боюнча уюмдарга бир нече жолу кайрылып, биздин жарандар чет өлкөдөн Кыргызстандын социалдык фондуна өздөрүнүн ыктыярдуу пайыздык төлөмдөрүн түз которуусун камсыздап берүүнү өтүнгөн. Бирок бул кызматтын комиссиясы кымбат болгону үчүн аракет ийгиликсиз болууда. Ошон үчүн кыргызстандыктар муну үчүнчү жак аркылуу ишке ашырууда. Ошол эле учурда мигранттардын көпчүлүгү каарылыгы үчүн кам көрүп, өзүнүн ыктыяры менен соцфондко төлөм чегерүүнү каалай бербейт. Чынара Нурсеитова, Зиядин Турдубеков, Нью ТВ.